Дүйнөлүк бокс чемпионатынын жеңүүчүлөрү Ак Ордада сыйланды. Эскерте кетсек, спорттук иш-чара Ливерпуль шаарында өтүп, анда Казакстан курама командасы дүйнөнүн 68 мамлекетинин арасында жалпы командалык эсепте биринчи орунду ээледи. Спортчулардын куржунунда 10 медаль бар, анын ичинен 7 алтын. Аларды Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Төрөхан Сабырхан, Айбек Оралбай, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Наталья Богданова, ошондой эле Назым Кызайбай, Виктория Графеева жана Элдана Талипова багындырышты. Президент спортчулардын көрсөткүчтөрүн өлкө үчүн жаркын жана тарыхый деп атады. Ошондой эле ал биринчи дүйнөлүк чемпионаттын жыйынтыгы бүткүл улуттук команданын биргелешкен ишинин натыйжасы экенин белгиледи. Бирок мамлекет башчысы бошонууга азырынча эрте экенин баса белгиледи. Алдыда Лос-Анджелестеги Олимпиада оюндары турат жана казакстандыктар спортчуларга чоң үмүт артууда. Әлемдік сайыста ел намысын қорғау зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік. Эл аралык аренада өлкөнүн кадыр баркын коргоо бул чоң сыймык гана эмес, ошондой эле чоң жоопкерчилик. Сиздердин жетишкендигиңиздер жаштарды шыктандырат. Ата мекендик спортчулар улуттун ден соолугун чыңдоого өз салымдарын кошууда деп ишенимдүү айтууга болот. Чемпион болуу өлкөнүн даңкын арттыруу дегендик. Анткени биздин спортчулардын даңкы бул бүткүл элдин даңкы, мамлекетибиздин кадыр баркынын көрсөткүчү. Олардың мәртебесі бүкіл мемлекеттің мәртебесі. Касым-Жомарт Токаев өлкөдө спорт менен машыгууга бардык шарттар түзүлгөнүн, инфраструктураны жакшыртууга чоң көңүл бурулуп жатканын баса белгиледи. Балдар жана жаштар үчүн жаңы спорт залдары, комплекстер жана секциялар ачылууда. Өлкөнүн бардык аймактарында, айылдарында дагы. Ошондой эле бул жылы улуттук спорт университети ачылат. Жогорку спорттук жетишкендиктери үчүн Казакстандын президенти мушкерлерди жана алардын машыктыруучуларын мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлады.